Ыктымалдуулуктар теориясынын пайда болушу. Биз жашаган мейкиндикте убакыт боюнча көптөгөн окуялар болуп турат. Мисалы, күндүн чыгышы жана күндүн батышы, жердин титиреши, суунун ташкындоосу, адамдардын эмгектениши жана мамилелеши, товарлардын өндүрүлүшү жана сатылышы жана башка ушул сыяктуу окуялар көп эле кездешет. Биздин турмушта көптөгөн окуялар бай жана ыктымалдуулуктар теориясы айлана чөйрө дүйнөсүнүн объективдүү мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдөөчү математика илиминин бөлүгү болуп эсептелинет. Ал дүйнөдөгү кокус окуялардын, кубулуштардын массалык процесстерин изилдеп, окутуп үйрөтөт. Демек, ыктымалдуулуктар теориясы окуялардын, кубулуштардын массалык процесстерин изилдеп, окутуп үйрөтүүчү илим болот. Математиканын бир бөлүгү катары эсептелинет. Массалуу кокус окуялары деп талап коюлуучу шарттарды өзгөртпөстөн көп ирет кайталанган окуяларды айтабыз. Массалык процесстер көбүнчө өндүрүштө, социалдык жана экономикалык турмуштарда, ошондой эле согуш иштеринде кездешет. Ыктымалдуулуктар теориясынын пайда болушу. Ыктымалдыктар теориясы математиканын башка тармактары сыяктуу эле практиканын жана илимдин ички керектүүлөрүнөн пайда болгон жана өнүккөн. Дегенде ал кумар оюнунун жыйынтыктарында алдын ала болжолдоодо керек болгон. Азыркы учурда өндүрүштөгү, соодадагы жана экономикадагы жана башка ушул сыяктуу массалык процесстерди изилдөөдө колдонулат. Ыктымалдуулуктар теориясынын негизги түшүнүктөрү 15-17 кылымдарда голландиялык Кардоно, Гюйгенс, француз окумуштуулары Паскаль, Ферма жана башкалардын эмгектеринде пайда болуп, кумар оюндарынын теориясын түзүүгө арналган. Ыктымалдыктар теориясынын өнүктүрүүнүн экинчи этабы. Ыктымалдыктар теориясынын өнүктүрүүнүн экинчи этабы швейцариялык Бернулли, франциялык Лаплас жана башка окумуштуулардын ысымы менен байланышкан. Ал эми андан аркы математикалык статистика менен байланышты өнүктүргөн Россия окумуштуулары Чебышев жана анын окуучулары Марков, Ляпунов жана башка окумуштуулар болушкан. Төмөндөгү сүрөттөгү окумуштуулар ыктымалдуулуктар теориясынын өнүгүүсүнө чоң салым кошкон жана изилдеп келишкен окумуштуулар болуп эсептелинет. Ыктымалдуулуктар теориясындагы окуялардын түрлөрү жалпысынан сөзсүз орун алуучу чыныгы окуя болуп эсептелинет. Сөзсүз орун албоочу жалган окуя болуп эсептелинет жана үчүнчүсү кокус окуялар болуп бөлүнөт. Мисалга алсак, күндүн чыгышы жана батышы сөзсүз орун алуучу окуя, адамдардын өлбөөсү сөзсүз орун албоочу окуя, жердин титирөөсү бул кокус окуя болуп эсептелинет. Ыктымалдыктын аныктамалары. Эгерде кандайдыр бир шартта окуя сөзсүз ишке ашса, аны сөзсүз орун алуучу окуя деп айтабыз. Ал эми сөзсүз ишке ашпаса, аны сөзсүз орун албоочу окуя деп айтабыз. Ошондой эле кандайдыр бир шартта окуя же ишке ашса, же ашпаса, аны кокус окуя деп айтабыз. Эгерде сыноодо эки окуянын бирөө гана сөзсүз орун алса, аларды карама-каршы окуялар деп айтабыз. Ал эми эгерде сыноодо эки окуя бир мезгилде экөө тең орун алууга мүмкүн болсо, анда аларды биргелешкен же сыйышкан окуя деп айтабыз. Ал эми экөө тең бир убакта орун алууга мүмкүн болбосо, биргелешпеген, сыйышпаган окуялар деп айтсак болот. Мисалы, эки тааныш адамдын жолугушуусу биринчи окуя жана жолукпоосу экинчи окуя, булар карама-каршы окуялар болуп эсептелинет. Алардын жолугуп кол алып учурашуусу биргелешкен окуя, ал эми алардын жолукпоосу жана кол алып учурашуусу биргелешпеген окуя. Эгерде бир окуянын орун алышы экинчи окуянын орун алышынын ыктымалдуулугуна таасир этсе, анда аларды көз каранды окуялар деп, ал эми таасир этпесе, анда көз каранды эмес окуялар деп айтабыз. Окуялар менен алгебралык кошуу, кемитүү жана көбөйтүү амалдарын жүргүзүп алсак болот. А жана В окуяларынын суммасы деп, бир убакта жок дегенде экөөнүн бирөө орун алган окуяны айтабыз. Аны биз А кошулган Б деп белгилеп алсак болот. Ал схема түрүндө биринчиде А окуясы биринчиде турат, экинчиде В окуясы экинчиде. Демек, муну схемалык түрдө сүрөттөлүшү жогорудагыдай көрүнөт. Ал эми
А жана В окуяларынын айырмасы деп бир убакта А окуясы орун алып жана В окуясы орун албаган окуяны айтабыз. Аны биз төмөндөгүдөй белгилейбиз: А кемүтүү В деп. Демек анын сүрөттөлүшү жогорудагыдай көрүнүп турат. А окуясы боелгон бөлүгү, В окуясы боелбогон бөлүгү. Себеби экөөнүн бирөө орун алышы керек. Үчүнчү, А жана В окуяларынын көбөйтүндүсү деп бир убакта экөө тең орун алган окуяны айтабыз. Башкача айтканда, аны А көбөйтүп В деп белгилеп алсак болот. Демек бул сүрөттөлүшү А жана В окуясы көрүнүп турат. Көнүгүүлөр иштеп көрсөк, биринчи көнүгүү: бир кыз быйыл орто мектепти бүтүрдү. Бул А окуясы. Алтын медаль алды. В окуясы. Жана бүтпөй калды. С окуясы. Демек бизде 3 окуя берилген. Анда бул окуялардын карама-каршыларын, биргелешкени жана биргелешпегени кайсылар деген суроо берилген. Демек аткарып көрсөк, бизде биринчи биргелешкен окуяларды таап алышыбыз керек. Бир кыз быйыл орто мектепти бүтүрдү, алтын медаль алды. Демек булар биргелешкен окуя, биргелешип кетип жатат. Ал эми карама-каршы окуяларды таап алсак, анда бир кыз быйыл орто мектепти бүтүрдү, ал эми бүтпөй калды. Демек бул А жана С окуялары бири-бирине карама-каршы түрдө келип жатат. Ал эми үчүнчүсү биргелешпеген окуяларды карашыбыз керек. Бул жерде алтын медаль алды, андан кийин бүтпөй калды. Демек бул В жана С окуялары биргелешпеген окуялар болуп эсептелинет. Экинчи көнүгүүнү карасак, эгерде металл тыйыны ыргытылса, анда анын герб жагынан түшүшү жана номер жагынан түшүүлөрү кандай окуялар болуп эсептелинет? Демек, металл тыйынды ырытканда герб жагынан жана номер жагынан түшүү, булар окуялар карама-каршы окуялар болуп эсептелинет. Демек, окуялардын үстүнөн алгебралык амалдар жүргүзүп алсак болот экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.